Наполеон Хилл бир жылда кантип байыса болот? Урматтуу окурманым, каналга катталууну унутпаңыздар. Биринчи, ийгилик эч кимдин колуна өзү келбейт. Адамдын тагдырын алдын ала айтуу үчүн көзү ачык болуунун деле кажети жок. Болгону бир гана суроо берүү жетиштүү болот. Сенин жашоодогу максатың жана аны кандай жолдор менен ишке ашырууга умтуласың? Эгерде жүздөгөн адамдардан ушул маселе тууралуу сураганыңда, анын ичинен 99-у мындай деп жооп берер эле: мен өзүмө бакубат жана бактылуу жашоону каалар элем деп. Бир караганда бул жооп туура. Бирок жакшылап ойлонуп көрсөңүз, бул жооп эч ойлонбой туруп эле жооп берген ар бир адамдын жашоодогу каалоосу. А бирок бакубат жана бактылуу жашоого жетүү үчүн ар бир адам алдына максат коюу керек жана ага жетиш үчүн аракет кылуу керек. Бактылуу жашоо өзү эле келип калбайт да. Ал үчүн ар дайым эмгектенүү зарыл. Мындан бир нече жылдар мурун мен Стюарт Остин Виер менен иштедим. Ал Далластан эле. Стюарт биздин редакцияда журналист болчу. Мүмкүн ал ушул күнгө чейин жөнөкөй эле кызматчы катары иштей берет эле. Эгерде ал учурунда бир ойлоп табуучу жөнүндө макала жазбаганда. Ошол ойлоп табуучу Стюартка абдан чоң таасир берди. Ал журналисттик кесибин таштап, юристтик кесипти алып, өзүнүн максатына жетүү үчүн күчтүү берилүү менен иштеп, акыры Америка өлкөсүнүн жогорку патенттик ыйгарым өкүлү болууга жетишти. Өзүнүн алдыга койгон максатына жетүү үчүн абдан чоң аракеттерди жасап, ал өзүнүн адвокаттык практикасында ар дайым татаал иштерди ийгиликтүү алып барып жатты. Ушундай аракеттин негизинде ал бат эле эң жогорку баадагы репутацияга ээ болду жана эң жогорку деңгээлде гонорар алып турду. Эгерде адам алдыга койгон максатына жетүү үчүн талбай эмгектенсе жана ишке ашырууга ар дайым талыкпай аракет кылса, ал адам ар дайым өз максатына жетет. Ийгиликтеги адамдардын алдыңкысы деп Ли Марансты айтса болот. Ал бир гана алдыга максат койбостон, ага жетүү шарттарын да билген. Инженер-механик Маранс жумшак балмуздак жасаган аппаратты ойлоп тапкан. Ал кыялында көптөгөн кафелерде бул аппараттын колдонулуп жатканын көп элестетчү. Ал кыялдары көп өтпөй эле чындыкка айланды. Башка жүздөгөн адамдардай эле бири-бирине жардам беришип, өзү да ийгилигине жетти. Ал дүкөндөрдүн, кафелердин ээлери менен кызматташып, өзүнүн аппараттарын орноткон. Ал аппараттар ар түрдүү даамдагы балмуздакты чыгаруучу. Бир аз убакыттан кийин эле мындай аппарат бардык штаттарга таралган. Ли Маранс айткан: эгерде сиз өзүңүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүңүзгө, ишиңизге ишенсеңиз, ойлогон максатыңызга сөзсүз жетесиз. Ийгиликке жетем десеңиз, анда бир агымда акканды токтотуңуз. Алдыга максат коюңуз. Аны кагаз бетине түшүрүңүз. Аны так карап жетүү этаптарын аныктаңыз. Көпкө узартпай тез арада ага киришиңиз. Сиздин келечегиңиз сиз ойлогондой болот. Так азыр аныктаңыз. Экинчи кадамы: өз жашооңуз менен жашаганды үйрөнүңүз. Сиздин жашооңузга кимдир бирөө киришип, кандай жашоо керектигин дайыма үйрөтүп турса, анда жан дүйнөңүздө тынчтык болбойт. Мындай акылман сөз бар:
Жараткан Алла ар бирибизге аң сезимди берген. Ал аң сезимге өзү гана ээ болуп, жана өзү гана чечет. Жараткан Алла өмүрдө кандай жашашты жана кандай максат койгонду бирөөнү кириштирбей, өзү ойлоп тапканды берген. Чынында, бизди бирөө башкарса, анда аң сезимдин эмне кереги бар эле? Эгер сен өзүңдүн аң сезимиңдеги укугуңду жашоодо туура пайдалана алсаң, бардык чөйрөдөгү бийиктикке өз тандооң боюнча жетесиң. Гений адам деп кандай адамды айтса болот? Ал максималдуу түрдө өз аң сезимин колдоно билген жана койгон максатына эч кимди кириштирбей чечкен адам. Бизде көптөгөн атактуу адамдардын мисалдары бар. Бай болгонго чейинки кандай кыйынчылыктардан өтүшкөндүгү белгилүү. Алардын арасында Генри Форд, Томас Эдисон, Эндрю Карнеги жана ага-ini Уилбер жана Орвилл Райт деген генийлер болгон. Көп жылдары мурун мага жумуш издеп согуш ардагери кайрылган. Ал мындай деп айткан: "Мен жашоомо нааразымын жана эч нерсеге ишенбей деле калдым. Мага бир гана акысыз тамак талоону жана үстүмдө үйдүн чатыры болсо эле болот" деп айткан. Жакшылыкка умтулган ишеничи аны толугу менен таштап кеткендей. Менин көз карашым боюнча, ал адам дагы эле күчтүү, келечеги өзүнүн жашоосуна казына иштеп тапканга жөндөмдүү болуп көрүндү. Ал адамда кандайдыр бир нерсе бар экенин баамдадым да, ичимде да суроо берүүгө түрткү пайда болду. Эмне үчүн сиз мультимиллионер болбойсуз? Коюңузчу тамашалабай деп жооп берди. Мен ачкамын жана мага бир гана жумуш керек. Мен тамашалаган жокмун деп жооп бердим. Жана толугу менен чындыкты айтып жатам. Сиз миллион иштеп таба аласыз, эгерде өзүңүздөгү активдерди, касиеттерди колдонсоңуз. Актив деп эмнени айтып жатасыз деп сурады. Менде өзүм кийинип турган кийимимден башка эч нерсем жок. Сүйлөшүүбүз андан ары уланган соң, мен ал жөнүндө көптөгөн маалыматты алдым. Аскерге чейин соода агенти болуп фирмада иштептир. Ал эми аскерде көбүнчө ашпоозчу болгон экен. Кыскасы, ал экөөбүздүн маектешүүбүздөн кийин анда тамак аш жасап сатуучулук менен алектенүүгө ишенич пайда болду. Ошентип, акыл эси, дене түзүлүшүнөн да бөлөк, анын активине жакшы тамак жасашы жана сооданы билүүсү кирди. Албетте, соода кылуу менен тамак жасап мультимиллионерге жетүү мүмкүн эмес, бирок бул ардагер адамзатын аябай таң калтыра алды. 2 саатка созулган маегибизде бул адам туруктуу, өзүнө ишенген, так сүйлөгөн адамга айланды. Маегибиздин соңунда мен сунуш кылдым. Ушул сиз өз мүмкүнчүлүгүңүздү колдонуп, кошуна кожойкелерди жакшы тамакка чакырып, андан кийин ашкана идиштерин сатып көрбөйсүзбү? Мен ага бир аз акча бердим. Кийимге жана биринчи идиш товарларына. Андан ары өзүңүздүн планыңыз менен умтулуңуз деп. Бир жумадан кийин анын таза кирешеси $100 жетиптир. Дагы бир жумадан кийин ал өз кирешесин 2 эсе көбөйтө алыптыр. Андан кийин өзүнө иштей турган адамдарды алып, аларды окута баштады. 4-жылдын соңунда анын 1 жылдык планы $1 миллион жетиптир. Ал андан бөлөк жаңы пландарды алдыга коюп, ал ийгиликтери да алдыга жылууда. Менимче, адам өзү билип, өзү түшүнүп, эч кимди кийлигиштирбей иштесе, шайтан да ага жолой албайт. Ал эми бардыгы
ага жагымдуу болот. Үчүнчү кадам, ийгиликке умтулуш керек. Биринчи көз карашта ийгилик чогултулган байлык менен өлчөгөндөй туюлат. Чынында ийгилик байлыктын аркасында көрүнгөнсөйт. Бирок негизги жана чыныгы сыйлыгы бул канаттануу сезими. Сизге бул иш жактыбы жана ал иштен канаттандыңызбы? Ишиңизден ырахат алдыңызбы дегенди түшүндүрөт. Мисалы, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Эйнштейн өзүнүн өмүрүндө эч бай болгон эмес. Бирок бул адамды ийгиликке жеткен жок деп айта албайбыз. Ал максатка жетүү пландарын билген. Ошондуктан алдыга койгон пландарына чыныгы ниети менен берилип, өзүн өзү канаттандыруу менен иш алып баруу керек. Эйнштейн бүт ааламды багындырды жана максатына жетүү планын да иштеп чыккан. Ийгиликке жетүүдө адамзатына дайыма түрткү берип турусуна эмне керек? Бул үчүн Эйнштейндин жана башка атактуу адамдардын мисалын карап көрөлү. Жооп кийинкиде. Жашооңдо койгон максатыңа жетүү үчүн чын дилиңден жана күчтүү каалоо керек. Бирок жөн гана бир нерсеге жетүүнү каалоо менен жашооңузда койгон максатка жетүү бул эки башка. Айырмасын билүүңүз керек. Качан гана сиздин каалооңуз чын ниеттен болсо, ошондо гана максат ийгиликтүү болот. Ошондойдо сизге күч кирип, баардык тоскоолдуктарды жеңе билесиз. Адам баласы өзүнүн күчүнө ишенгенде, адам үчүн болбой турган эч нерсе жок. Өз алдыңызга так максат коюңуз. Аны кагаз бетине түшүрүңүз да эсиңизден чыгарбаңыз. Толук оюңузду жана энергияңызды так ошол максатыңызга жетүүгө кетириңиз. Майда тоскоолдуктарга жеңилүүгө жол бербеңиз. Аны сиз тескерисинче кандайдыр бир туура жолго салган жана мага берилген жардам деп ойлоңуз. Генри Форд өзүнүн атсыз экипаж ишине киришерде, бөлөк адамдар, жада калса өзүнүн туугандары, кошуналары дагы аны мазакташкан. Жин тийген окумуштуу деп атап коюшкан. Бирок Форд өзүнүн эмне каалаганын так билген. Ошол үмүткө аябай кайнаган каалоосу күйүп турчу. Айланадагы тоскоолдуктарды, бузукуларды дагы ал эч убакта уккан эмес, коркчу да эмес. Эч билими жок жана механикадан да түшүнүгү жок эле. Анан өз алдынча билим алууга киришип, билимин жогорулатты. Ошентип, Американын жүзүн өзгөрттү. Бул Фордтун колунан келди. Фордтун унаасы сатка чыкты. Көп өтпөй эле орто жашаган адамдар да колдоно башташты. Унаа пайда болоору менен даңгыраган унаа жолдору, тейлөө станциялары, тез татым ашканалары, конок үйлөрү жана көптөгөн адамдарга жумуш орундары пайда болду. Башка мисалга Джон Ванамейкерди алса болот. Ал өз жумушун Филадельфиядагы чакан дүкөндөн баштаган. Ал жерде соодагер болуп иштөөчү. Башынан эле жеке өзүнүн дүкөнүн эңсеген. Бир күнү өзүнүн башчысына кыялын айтса, ал мазактап күлүп: "Эмне жөнүндө айтып жатасың, Джонни? Кайдагы дүкөндү айтасың? Ал эмес жаңы костюм алганыңа акчаң жок" деп күлгөн. "Ооба, костюмга азыр акчам жок. Бирок мен баары бир ушундай, же болбосо мындан да жакшыраак дүкөндү болгум келет. Мен бул максатыма жетем" деп жооп берген. Жумушунун туу чокусуна жеткенде, Ванамейкер ал убакта жокко эсе болгон чоң соода үйүнүн ээси болду. "Мен билимдүү болгон жокмун" деди Ванамейкер. "Бирок мен айлана чөйрөмдөн өзүмө керек билим ала алдым". Эсиңерде болсун, адам баласы эмнени эңсесе,
жана эмнеге ишенсе ошонун бардыгына жете алат. Ким алдыга умтулган болсо, ал эч качан өз убактын текке кетирбейт. Колуңузда эмне болсо, ошону менен азыртан киришиңиз. 4-чү кадам. Эмне себептен бири максатына жетет, ал эми бири жок? Бул суроо адамзатында тээ үңкүрдө жашап жүргөндөн бери келе жатат. Күнүгө үңкүрдө жашап, ыңгайсыздык аларды дайыма алдыга умтулууга, ойлонууга мажбурлаган. Ийгиликтүү адам эмне кааларын билет. Ал пландарды, ага жетүүгө жолдорду ойлоп табат. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө ишенет жана максималдуу убакыт бөлөт. Жолу жок адам башынан эле өзүнүн так максаты жок. Анын ою боюнча башкаларда болуп жаткан ийгиликти жөн эле дал келген кокустук деп ойлошот. Андай адамды бир гана мажбурлаганда гана ордунан жылдырып ойлонто аласыз. Ийгиликтүү адамды өз ишин жакшы билген соодагерге да салыштырса болот. Ал өз планын толтуруу үчүн дагы сатып алуучуларды өзүнө тартууну билет. Ал эми жолу жок адам айланасында жүргөндөрдүн бир гана кемчиликтерин көрүп, ыраазы болбой турганын бөлөк адамдар тез эле билип, андан алыс качып калышат. Дайыма бир нерсени айтаардын алдында кылдаттык менен ойлонуп, салмактап айтыш керек. Терс жактарды билгизбестен, оң жагына басым кылып, маекти жеңил кылыш керек. Ийгиликтүү адам өз оюн айтаардан мурун биринчи проблеманы так жана даана түшүнүп, анан гана киришет. Ал эми жолу жок адам тескерисинче түшүнбөстөн, түбүнө чейин киришпестен оюн чала чампалап айтып таштайт. Ийгиликтүү адам убакытын, киреше жана чыгашасын катуу эсепке алып жүрөт. Обу жок эле чыгашаны кыла бербейт. Жолу жок адам убакытын, акчаны, эмнени, кайсы жумушка жумшаарын деги эле эсепке албайт. Ийгиликтүү адам айланасындагыларга адамгерчиликтүү мамиле жасайт. Өзгөчө тыгыз мамиледе болгон адамдар менен ал алар менен достук мамилесин колдоп турганга аракет кылат. Жолу жок адам кимден көп пайда түшкөн адамдар менен гана жакындап мамиле түзөт. Ийгиликтүү адам ак ниеттен сүйлөп, сабырлуу келет. Ал эми ийгиликсиз адамдар сабырсыз, пайдалуу абалдарды колдоно албай, өз мүмкүнчүлүктөрүнөн кол жойт. Ийгиликтүү адам жашоодон артта калбаганга аракет кылат. Өзүнүн жумушуна, досторуна, бизнесине гана эмес, дээрлик бүт дүйнөдө эмне болуп жатканына кызыгат, аралашканга аракет кылат. Жолу жок адам тескерисинче, өзү жана өзүнө тиешелүү адамдар менен гана аралашат. Ийгиликтүү адам ар дайым жакшы маанайда жүрөт. Ал ийгиликти көрсөткөн ишинин көлөмүнөн жана сапатынан көз каранды деп билет. Ошондуктан өзүнө ар дайым отчет берет. Ийгиликтүү адам көп жана жакшы жумуш кылганды адатка айландырат. Ал эми ийгиликсиз адам дайыма күч жумшабай, пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү издейт. Эгерде пайда түшпөй калса, айлана чөйрөсүн күнөөлөй баштайт. Адам баласы ийгиликке жеткенде жаратканга ыраазычылыгын билдирет жана түрткү берген адамга сылык мамиле жасайт. Ыраазычылыгын билдирип жана өзү дагы башка адамдарга жакшылыгын чачат. Жолу жок адам эч нерсеге ишенбейт. Башка адамдын эсебинен өзүнүн камы үчүн гана иштейт. Кыскасы, ийгиликтүү адамдын жана жолу жок адамдын айырмасы асман менен жердей. Ар бири кандай аракет кылса, ошондой берекет алат. Өзүнө жана айланасындагыларына да жараша болот.